2007 Кыргызстан олуттуу реформага муктаж эле. Анткени бийлик менен карапайым элдин байланышы үзүлүп, ажырым бар эле. Ушундай шартта Замандаш ассоциациясы чет өлкөдөгү кыргызстандык мигранттарды укуктук, маалыматтык колдоого алып, аны менен катар мамлекеттик маанилүү чечимдерди кабыл алууга катыша башташты. Ошол эле маалда карапайым элдин турмушун жакшыртуу үчүн саясатка кирүү чечимин кабыл алат. Жыйынтыгында Замандаш партиясы уюшулуп, негиздөөчүсү жана дем берүүчүсү маркум Муктарбек Өмракунов болду. 2007 жылдын 19 январында Замандаш партиясынын биринчи негиздөөчүсү съезд өтөт. Ушул эле жылы партиянын биринчи сыноосу парламенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Жаңы жаш саясий күчтүн жаралышы саясий чөйрөдө булактын көзүн ачкандай окуя болгону чындык. 2007 жылкы саясий окуяларда Муктар Акмунаканов башка саясатчыларга караганда төбөсү көрүнгөн жаш адамдар катары партиясындагы шайлоого тең катыша турганга даярдап жаткандарасын корккон бийлик колдон келишинче аракетин жасап, партияны шайлоодон четтеткенге кол кабыш кылды. Анын үстүнө Муктардын артынан дагы саясий куугунтуктоо башталып, анан камакка алуу да процесси ошол кезде башталган. Ошонун натыйжасында Замандаш партиясы толугу менен шайлоодон четтетилип калган. Партиянын бекемдөө иштери башталды. Аймактарда туруктуу иштей баштаган баштапкы уюмчалар ачылды. Замандашчылар бийлик башында турбастан багыттуу иштерди аткарса болоорун далилдей башташты. Бүгүнкү күнгө чейин максаттуу иштердин учугу уланып, шайлоо учурунда гана пайда болгон партия эмес, туруктуу иштеген саясий уюм катары таанылып келет. Уюшулгандан тарта ырааттуу иштери көп. Маселен, Алыскы Баткен областынын чек арачыларына чейин гуманитардык жардам жана күйүүчү майлар жөнөтүлгөн. Күчтүү жана таза кадрлар партиянын түпкү максаты мекендин гүлдөп өнүгүшү үчүн жан өрөгөн таза саясий күчтөр үчүн эшик ачык. Партия курамында ар түрдүү улуттагы жана көз караштагы мекенчил атуулдар бар жана буларды бир гана идея — Кыргызстандын келечеги бириктирип турат. Для того, чтобы жить в нормальной стране. Өнүккөн өлкөдө жашайм деген адам анын гүлдөшүнө салым кошуусу талап. Замандаш партиясы көп улуттуу бирикме катары гана айырмаланбайт. Бул жаңы муундун партиясы. Ал өлкөнүн экономикасы жана саясатына жаңы идеяларды алып келип, көп кырдуу келет. Келечек мына ушул Замандаш современник сыяктуу партиялардын артында деп эсептейм. Партия Замандаш современник. Замандаш уникалдуу долбоор. Анын курамында бир нече уюм бар. Маселен, Замандаш ассоциациясы мигранттарга жардам берүү менен алек. Ал эми Замандаш спорт клубу өлкөнүн булуң бурчунда ар түрдүү секцияларды ачып, спортчуларды колдоп турат. Клубтун спортчулары эл аралык мелдештерге чейин катышып, биринчиликке чейин ат салышууда. Жеңил өнөр жай багытындагы Лехпром ассоциациясы экспорттук потенциалы күчтүү ири бирикме. Замандаш журналы алгачкылардан болуп чыккан түстүү журнал. Ал эми Замандаш партиясы тазалыгы, жаштыгы, булганбагандыгы менен саясий уюмдардын алдыңкы сабында турат. Маселен, башка партиялар кандайдыр бир саясий кызыкчылыктан жаралса, Замандаш партиясынын жаралышы бул социалдык, экономикалык, миграциялык кызыкчылыктан чыгып, жаралышынын өзү эле бул партиянын өзүнүн феномендик өзгөчөлүгү деп айтар элем да. Мен ойлойм, бул Замандаш партиясынын башка партиялардан өзгөчөлүгү ал карапайым адамдардын үнүн уга билгендигине, карапайым адамдардын санаасын, үмүтүн, керек болсо кайгы кубанычын бөлүшө билгенинде деп эсептейм. 2010 жыл. Кыргызстандагы бийлик Бакиевтердин менчигинде калды. Апрелде миңдеген митингчилер жемкорлорго каршы ай күйгө аттанышты. Бакиевчилердин басымында турган Замандаш партиясы да каршылык акциясына кошулуу чечимин кабыл алат. Ордо калаанын борбордук аянтында ондогон адамдын каны төгүлүп, алардын арасында саясий бирикменин жигердүү мүчөсү Жолдош Кудайбергенов да ок кошту. Бул жылы өлкөнү дагы бир кайгылуу окуя чырмады. Ош куугалаңы, мезгилдин чоң сыноосу болду. Замандаш бул окуядан четте калбай, биринчилерден болуп түштүккө гуманитардык жардам жеткирди. Тонналаган азык-түлүк Ош жана Жалал Абадтагы туугандарга таркатылды. Мукташтарга даректүү жардам көрсөтүлдү. Партия жетекчилиги жана жигерчилери элди ынтымакка чакырып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бир жагынан
Кудай сактады. Экинчи жагынан ошо биздин партия ошо биздин жарандары менен биргеле Ошко биринчиден болуп гуманитарный жардамды бир самолет кылып биз жөнөттүк. Адан тышкары өзүбүз барып, ошол жерде элдер менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштери менен алек болуп, силовой структураларга жардам берип, ошол коогалаңды токтотконго биздин дагы бир аз да болсо бир өзүбүздүн салымыбыз бар деп эсептейбиз. Ал эми 2010 жылдагы парламенттик шайлоого партия 59 областтык, шаардык жана аймактык комитетти бириктирген курамы менен кирди. Жаңы адамдар, таза бийлик, жаратман партия деген ураандар менен Замандаш партиясы да административдик мүмкүнчүлүгү зор партиялар менен тең тайлаша баштады. Тажрыйбанын аздыгы менен татыктуу утулганын эске алуу менен партия иш аракеттерин дагы чыңдай баштады. Ошол учурда бизди ошол мигранттардын өкүлдөрү, жана орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү деп түшүнчү. Анткени биз ушул жеңил өнөр жай тармагына көп жардам берген, мигранттарга жардам берген, ушул тегеректе чогулган бир эртеңки Кыргызстандын келечегин ойлоп, ошол Кыргызстанга бир салымыбызды кошолу деген жигиттер, кыздарыбыз чогулган Кыргызстандын 7 дубалынан. 10-жылы утулуп калдык. Муну ачык мойнубузга алышыбыз керек. Бирок ошол биздин утулушубуз партиянын эртеңки келечегин кандай кылыш үчүн бизге чоң түрткү берди да. Шайлоодон кийин партия саясий тажрыйбанын үстүндө иштеди. Анын натыйжасы 2011 жылы кезектеги съезде партиянын жаңы уставы кабыл алынды. Ал эми партия болсо Замандаш современник деп атын өзгөрттү. Реформадан кийин саясий кеңештин курамы өзгөрүп, ага ылайык тең төрагалар институту киргизилди. Алдыга коюлган максаттар көп эле. 2011 жылдын май айында партиянын негиздөөчүсү Мухтарбек Өмракунов капыстан о дүйнө салды. Бул партия үчүн эбегейсиз чоң жоготуу эле. Мен ата-энемди кандай сүйсөм, өзүмдүн балдарымды кандай сүйсөм, үй бүлөмдү, бир туугандарымды кандай сүйсөм, элимди, мекенимди ошондой сүйөм. Мухтарбектин жаркын элесине арнап, анын санаалаштары маркумдун ишин улантып, достук кербени акциясын өткөрөт. Ошол кездеги бул акция ойлойм, бул Кыргызстанды бир стабилдүүлүккө, ынтымакка чакырган бир учур болчу да. Бул биздин ошол кездеги бир чоң иш-чаралардын бир бөлүгү болуп эсептелчү да. Ага чейин дагы биз бир топ иш-чараларды өткөзүп келгенбиз, ушул багытталган дагы. Анан ушул иш-чара абдан көп республикалык деңгээлде бир чоң бир коомчулукта бир позитивдүү нерсени пайда кыла алды десек жаңылышпайбыз. Уюштулгандан тарта партия масштабтуу иштерди жасады. Бир жылдын ичинде эле кайрымдуулук иштерине 200 миллион сомдон ашуун каражат жумшалды. 100дөн ашуун балдар жана спорт аянтчалары курулду. Мектеп жана медициналык борборлор тургузулду. Кыргызстандын булуң бурчунда жашаган 100 миңден ашуун үй бүлө акчалай көмөк алды. Спортко өзгөчө көңүл бурулду. Партиянын колдоосу астында 2014 жылы Кыргызстанда эң көрүнүктүү окуя бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өттү. Партиянын тарабынан абдан көп жумуштар жасалып жатат. Ошол акыркы 2 жылда шайлоодон кийин алынган 3000ге жакын наказдар алынган. Ошол наказдарды биз аткарган аракет кылып жатабыз. Элдин көйгөйлөрүн чечүү, анан шайлоого баягы таза айтылган иштерди жасоо менен бирге баягы элдин алдына жүзүбүз жарык болуп баруу максатын коюп жатабыз. 2012 жылы партия тарапкерлеринин саны кыйыл өстү. Борбордук аппараттын маалыматына ылайык, 2007 жылдан бери партия мүчөлөрүнүн саны 10 эсеге көбөйгөн. Бүгүн Замандаш партиясынын 13 миңге чукул мүчөсү бар. Бул партия туруктуу жана уюткулуу жол менен бара жатканынан кабар берет. 2012 жылкы жергиликтүү кеңешке шайлоосуна партия жигердүү катышты. Саясий атаандаштарын таза шайлоого чакырды. Партиянын жигерчилери тажрыйбалуу серепчилер менен биргеликте шайлоо мыйзамына түзөтүүлөрдү сунушташты. Ал түзөтүүлөр шайлоо тунуктугун шарттамакчы. Замандаш партиясынын мүчөлөрү шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча президентке караштуу иш тобунун курамына кирүүгө да укук алышты. Кыргызстандагы шайлоо системасында абдан бир чоң көйгөйлүү маселелер бар болчу. Алардын негизгилеринин бири бул шайлоочулардын тизмеси. Албетте шайлоочулардын тизмесин
тактоо, аны менен иштөө багытында көптөгөн сунуштар айтылды. Замандаш современник саясий партиясынын сунуштарынын бири бул ошол тизмедеги жарандарды тактоо менен албетте ошол шайлоо учурундагы кандайдыр бир ыплас ыкмаларды колдонбош үчүн идентификацияланып сунуштаганбыз. Бүгүнкү күндө бул сунуштар кабыл алынып, мына азыркы учурда ошол сунуш боюнча жумушчу топ жумушун улантууда. 2012 жылдагы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо партиянын ишине чоң түрткү берди. Партия бардык аймактагы шайлоолорго катышты. Элдин колдоосу күчтүү болуп, шаардык жана айылдык кеңештерде добуштардын саны боюнча айрым парламенттик партиялардан озуп чыкты. Шайлоонун жыйынтыгында партия төмөндөгүдөй көрсөткүчтөргө жетишти. 76 шаардык кеңеш депутаты, 494 айылдык кеңеш депутаты, ошондой эле 4 шаардын Ош, Ноокат, Баткен менен Кербендин мэрлери партиядан сунушталды. Ошентип, замандаш баскан түптүү жол бүгүн кадамын кенен таштап жаткан учур. Анткени 2015 жылда боло турган парламенттик шайлоодо партия алдыңкы позицияда тураарынын далили. Ошонун алкагынан да биз дагы жумушубузду күчөтүп, ошол алдыга койгон максаттарды ишке ашыруу процессин улантып иштеп келе жатабыз. Эми алдыда келе жаткан шайлоого биз дайынбызбы, дайын эмеспизби, кайсы жол менен барабыз, эмне жол менен барабыз, Кыргызстандын келечегинде кандай кызмат кылабыз, кыргыз элине кандай кызмат кылабыз деген ушунун үстүндө чоң иштерди жүргүзүп жатабыз. Мен ойлойм, сөзсүз түрдө алдыга койгон максаттарга жетебиз. Кыргыз элине, кыргыз жерине сөзсүз түрдө жаңы бир бакубат жошоо алып келгенге өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деп ойлойм. Замандаш партиясы бийликти көздөй ишенимдүү багыт алды. Биргеликте гана жашообузду өзгөртө алабыз.